Министерство иностранных дел Российской Федерации дейт, МИДке катталды. Управление организационного обеспечения, аппарат Совет Федерации, Федеральное собрание Российской Федерации, Шапабалова деген каттады. Каттагандан кийин бизде Ошко ККМга бизди мындай уруп, токмоктоп, омондор апарып, бизди камап үйдөн чыкпагыла деген жок биздичи. Биз өзүбүз бардык, биз маалыматтарды берип, мынанча адамдын паспортун сатып алды, бул сатып алды дегендин түбүндө биз эми түшүнүп атабыз. Баягы ар бир жарандын жер алуу үчүн укугун сатып алат экен булчу. Бул паспорттун эле копиясын сатып алган дегенге жатпайт экен бул. Биз эми түшүнүп атабыз аны деп. Ошону сатып алып, мына аукцион кылып эле жер участокторуну аукцион кылышып, өзүнүн эле баягы жер алып саткан өзүнүн балдары бар. Ошолор менен аукцион өткөзүп, бир нече жерлерди сатып атат. Биз ошон үчүн да могу жерде биз мына сөзүнүн ортосунда айтып кетейин, коллективный обращение экинчи жолу жаздык биз. Экинчи жолу биз жазсак, бизде ГКМБ, УДН начальниктерин чакырып, эже жазбаңыздар, жөнөтпөңүздөр, бизге сөз тийип атат, биз суверендүү мамлекетпиз деди. Бирок биз деле ойлондук, туура биз суверендүү мамлекетпиз, биз жазышыбыз керек эмес. Биз ал жерде арызданып жазганыбыз жок, биз просто баягы жазганыбызда передайте, пожалуйста дедик, биздин үнүбүз жетпегендиктен. Себеби аппарат жетекчилери, өкмөт жогорку кеңеште жетпей атат президентке биздин үнүбүз. Ошол боюнча бизди ГКМБда ушундай сөз берди, жоопкерчиликке тартабыз, мына 4 уголовный иш козголду деди. 4 кылмыш иши козголуптур, экөөсү серьезный деди, мына экөөсү мындай деди. Деген менен мени кызмат абалынан жетпесе дагы жоопкерчиликке тартылыш керек. Тартылгандан кийин бул андан кийин деди. Дагы чейин Кызыл Кыштакта бизди уруп апарып, экөөнү оңдондон токмоктоп, үйдөн чыкпай турган кылып 1,5 миллиондон төлөсүн деп туруп, экөө 1,5 миллион төлөй албай, үйүндө чыкпай жатат экен деген сөз таркап атат. Эми анысына деле мени чыдадык. Алар эшек десе биз эшек болуп калбайбыз. Ал өзү эшек экенин билебиз. Бизди ит десе биз ит болуп калбайбыз. Себеби аны биз ит экенин билебиз. Ошентип мына дагы унчукпай эле эми органдар текшерип атат да, эми бул текшерилет да, аягына чыгат да. Ошончо карапайым эл турат. Эмне болуп атат? Текшерип атабы? Бир таянак чыгат экен, канаттандырат жол алабы экенбиз дешип элдер сурап атат. Себеби алар өздөрү чыга албайт. Бизге окшоп чыкса, куугунтуктап көчүрүп Россияга көчүргөн үй бүлөлөр бар. Көчүрүп салат. Түнү менен келип, баягы өзүнүн бандасы бар, ошолор менен келип коркутат түнү. Балдарды көчөгө чыгарбайт. Мен дагы балдарымды Россияга жөнөтүп, анан кийин чыктым бугачы. 18ге толо элек баламды жөнөттүм дажычы. Анан кечеңде бизге эмне дейт? Эл душманы деп сөз таркаткыла депти. Биз эл душманы болгондай, биз бюджеттен 1 сом акча жебесек, биз 1 сотик жер сатпасак, биз террорист болбосок, анан бизди эмне үчүн эл душманы дейт? Эл душманы дегенде биз эмне кылдык? Анан биз ошондон кийин уже ошо сөз бизге жеткенден кийин биз чыдабай эми Бишкекке жөө жүргөнү бүгүн ушул жерден чыгып биз Бишкекке жөнөйбүз. Азыр биз акыйкатка барып, омбудсменге барып катталдык, скорыйга барып текшерилдик, Конгресс женщиновка барып катталдык. Эми биз ушул жерден Бишкекке жөнөйбүз. Биздин үнүбүз президентке жетиш керек. Биздин айыл өкмөтү жок дегенде Кара Суу районунда мындай иштер өтө көп. Бир айыл өкмөттү пилотный кылып канча жер үлүш, канча жаранга жер үлүш, канча гектар жер үлүшкө берилди, канча жер ППС-та турат, канча жер багарный, канча жер жайыт деп ошону бизге текшерип бериш керек президентибиз. Биз талап кылабыз, урматтуу президент, биздин сөзүбүздү угсаңыз, ушуну биз текшерип бериң бизге. Канча жер аукцион болуп сатылды. Мына ушу кеп ошондо болуп атат. Эми биз чарчадык кыскасычы. Ошо өлсө өлүп кала беребиз, ошол жерге көмүп кое берет. Биздичи. Сиз сүйлөп коесузбу? Эми Сакарин алдында мына ошо көзүн даттанганыбыз, мына 1,5 жыл болуп атат биздин даттанганыбызга. Такыр эле бир мындай көзөмөлдөп карайбыз дегендер болуп атат, бирок көзөмөлдөп нормальный сүйлөп неме кылышпайт да бизде.
Biz şu narazıçılığı şu bizim üstümüzde duran şu Karasu'nun prokuraturası, Oştun prokuraturası, GKMB'ga, SMB'ga bardık şu kıskası Kırgızstan şu Oş Karasu'nunga вообще bunday demesi yok da bizge. Kanattanbaytабыз. Kanatlandırpay demek olur. Bizge dagı berdi mına koddu salsanızlar oşonun ne olганын баардыгы bilip turat deyip salsam yok onu. İştemeyip eкен onu. Bizge kalp ile aldap koydu bizge. Жалган айтып, мынакей суunu aldık. Mынакей nanımızı aldık. Biz jönөйбүз. Бүгүн jönөйбүz. Азыр ушудан нары кетебиz. Biz şu toyduk. Мына шеригим айтмакчы. Кайерге барып тоң коюп өлсөк, ошол жерде көмүп кое берсин дейбиз. Биздин аркабыздан жүрбөсүн, биз неме кылбайлык. Мынакей biz эскертип койдук. Yalnız Cemuş'um, Sorunbay Şerifeviç, sizge жетпегенибизди баарыбыз билип атабыз. Sorunbay Şerifeviç. Кайрылыңыздар башынан сөйлөп. Башынан сөйлөп караңыздар. Siz. Урматтуу Sorunbay Şerifeviç, ушундагы бизге окшогон даттанган карапайым элдерди бир көңүл буруп коюңуз. Бирок сиз телевизордон айтып атасыз, коррупцияны жок кылабыз дешип атасыз. Дегениңиз менен мыяктагылар чыгарбай атат, жеткирбей атат сиздерге. Сураны ошон үчүн биз Россияга мындай даттанып, ошого суранып, биз мына неме кылайлык деп, үнүбүз жетпегенде, Кыргызстанга жетпегенде биз ошо Россияга кайрылууга мажбур болдук биз. Бир неме кылыңыз, жеткирип коюңуз бизди. Карап койсун. Азыр Бишкекке качан жөнөйсүздөр? Азыр жөнөйбүз. Nağımızı aldık, suyumuzu da aldık. Butumuza galoşla giyebiliriz. Şundan ары biz böyle jönөйбүz. Өзүбүз илебиз, кетебиz азыр. А уже даярданып келипсиздерби? Даярданып келдик, биз үйдөн кайыр мүзүр кылып чыктык. Өлүп калсак ошол жерге көмүп коесуң деп балдарыбыздан, турмушубуздан, баардыгыбыздан. Сиздерди ошо барып улам кайра сотко чакырып атканын арасыңыздарбы, э? Сотко дагы чакырып атышат. Аларды чакырбайт да, биздерди чакырат. Эмне үчүн ошолорду неме кылбайт да, бизди тергей берет. Тергегенден коркпойм мен. Тергей берсин, сүйлөсөк сүйлөп кое беребиз. Биз жер сатыппызбы? Же болбосо эмне? Материалдык помощьты жеп коюппузбу? Биз үйдөн кайыр үзүп болуп чыкканбыз. 10 күндө келебизби, 1 айда келебизби? Келбесек ошол жакта көмүп коебуз деп уже неметтик биз. Чарчадык бизчи, бизге ошол карапайым элдерди карабагандан. Азыр түз эфирден да кетип атат. Сиздер менен биз Кете берсин ошо түз. кошо баралы деп атабыз. Түз эфир аркылуу. Сиздер чагылдырып бергиле деп атабыз эже. Makul. Сылайсыздар. Çağırız. Cine vereyim. Мына урматтуу достор, азыр Путинге кайрылган айылдар азыр пресс-конференциядан кийин Бишкекке ошол нараазычылык билдирип, Бишкекке Оштон Бишкекке чейин жөө жүрүшкө чыкканы камданууда. Biz malımızı da aldık, suyumuzu da aldık. Boşlukta kutumuzda galoşla giyeriz, Bişkek'e karab jönөйбүz. Bizge hiç başka ağırgan yok. Bizi 2 günün birinde sotqa çakırıp atat bizde. Bolup dagı eң мен naraazçılık bildirgenim Karasu rayonunun prokuraturasının jetekçisinin aytık olup. Emne üçün alardı çakırbayt dagı, bizde gayra çakırak. Bolt'ta Karasu rayonunun sottun töragası karab atat bizde. Birinci kabinette. Korrupsiyana kaparıptı gözömölde öйтті, bizdi gözömölde korku organları. Biz dağı bileriz biz.
hali bulardı korkutup tizelet menden keşke sırap geledi. Sırttan bolsa. Эгер азыр жолдон кечирим сурап келсе кайтасыздарбы? Kayttık biz Rusiyaga demek kılıp nereden yönetkönümüzde bizde жалынып алып келип ушерге бардыгы чоңдор келип бизди кайттык ушерге контордо келип бизди кайтаргыла дедилер. Биз кайттык билбей калдыбыз бирөөбүздүн аркасынан. Ол жалган турбайбы? Биз өздөрүнө окшотуп бизди дагы жалган чыгылды. Мен жалган сүйлөгөндү жаман көрөт элем. Эми чоңдорго ушу мындай жамандык тийип калбасын, бир Кыргызстанга, бир шаңы неме болуп калбасын деген ойду келди. Биз bir жарым жылдан бери канат чыгаргылабыз. Вообще кылбайбы, эми болду, эми акырга жетебиз эми. Эми кайт десе кайтпайбыз биз. Урматтуу достор, биз азыр Ош шаарындагы Акипресстин алдында турабыз. Бул жерде бүгүн буга чейин Путинге кайрылган аялдар ошо наразы бийлик өкүлдөрүнө сотторго наразычылык билдирип, Оштон Бишкекке жөө жүрүшкө чыгабыз деп атат. Азыр буну жеринен алып көрсөтөбүз. Бул эки аял кайсы жерге барса, ошол жерге чейин жеринен барып чагылдырып берүүгө аракет кылабыз. Урматтуу достор, азыр эжелер галошторун кийип Бишкекке жөө жүрүшкө даярданууда. Галошты кийип жөө жөнөйбүз Бишкекке. Ушу балдар. Кайсы жерде эмне болуп өлсө биздин ölümümüzde sizin oğlunuzla seyreken kabartı oluyor sırtını. Жетишерлик аманга алдыңыздар десе. Onun yanında bir sokak akçağız var. Ekin an aldık, su aldık. Ekinan aldık, su aldık, bolotoş oldu, ölüverdik. Neme olup destek oldu meke. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде Кызыл Кыштак айылынын тургундары ошо бийлик өкүлдөрүнө, айыл өкмөт башчысына жана сотторго наразычылык билдирип Бишкек шаарына жөө жүрүшкө чыгууда. Буга чейин бул эжелер Путинге кайрылуу жолдогон болчу. Жолу ак жол берсин. Айтыңыздарчы, азыр жолдон сизге бийлик органдары кайрылса же башка болсо? Кайтпайбыз. Кайтпайбыз. Biz kayttık, bir kayttık. Азыр центральный жол менен жөнөйсүздарбы же кандай? Biz de azır
жаңы мост менен чыгып, Фуркаттан чыгып, анан жаңы жол неме чоң трассага өткөндөн анан биздин лозунгтарыбыз, балдарыбыз алып келет азыр. Лозунганы илебиз азыр. Мына түз эфирден да Кармап аласыздар а плакаттарды? Кармай илебиз, кәмзір. Кие турган. Биз кол көтөргөнгө немебиз жок, биз азыр кийимдерибиз бар колубузда. Азыр эми көтөргөн боюнча кәмзүрдү илип алып кете бересиздер да? Жок кетебиз, башка эле жок да бизчи. Бизде башка алган жок. азыр мына түз эфирде көрүүчүлөр түшүнбөгөн суроолорун жазып атышат. Эмне себептен чыгып атышат? Нараазычылыгын себеби эмнеде деп кайталап айтып коесузбу же сураныч? Жер сатуу боюнча коррупция бизде. Коррупцияга өтө малынган айыл өкмөт. Кызыл Кыштагы айыл өкмөтү. Канча жылдан бери жер адиси болуп иштейт. Зам болуп иштеди, үйө болуп иштеди. Мына 2 сазыктан бери айыл өкмөт болуп отурат. Карапайым эл биздин мисалы чөнтөгүбүздө акча жок да жер сурап барсак, жер жок бизге. Биз качан гана жер алуу мүмкүнчүлүгүбүз жок биздинчи. Айттыго даттанган жериңе баргын, мен алым жетпесе, путуң жеткен жерге баргын. Мен миллион менен баскон деди. Уже чоңдорду басып атат де, коррупция каякта турат? Ким айыл өкмөт башчысы? Айыл өкмөт ушундай деди. Мага точно эле айтты. Сен барган жагыңа дер бара бер. Миллион пул менен басып коем дейт. Мен миллион пул сүйлөштөн корком мен. 1,5 150 миңден сүйлөштөн корком мен. О 1,5 миллион деп атпайбы бизге? Сіздерге жер бербеген жактын да, жер жок экен. Биз эмес карапайым элге, элдерге биз эле эмес. Элди аркабызда жөнөкөй. Ошон үчүн баягы жер алуу мүмкүнчүлүгүнөн пайдалана албай жаш балдарчы, эми жаш эмес, эми үй бүлөлүүлөр деле паспорттун сатып берди деген бул жер өзүнүн мүмкүнчүлүгүн сатып берди дегенге жатат. Булчу эмне үчүн аукционго жер кылып сатат? Жер трансформация болбосо мүмкүн эмес экен го. Мына бизге жобону берди ККМБдан. Биз окуп көрдүк. Таптакыр карама каршы булар биринечи. Мына биз ошон үчүн чындык издеп биз Бишкекке чейин кетип атабыз. Бизди президент кабыл алсын. Жогорку кеңеш уксун. Кызыл Кыштак, Кара Суу районунун Кызыл Кыштак айыл өкмөтү кандай экен? Бир эле Кызыл Кыштакта эмес, мындай айыл өкмөттөр өтө көп бизде. Болуп атат мындайлар. Буларды ким кырышап атып турат? Бишкекте ким буларды күрөтүп отурат? Укук коргоо органдарын басып, бизге калп эле эрип катталды. Калп эле бизге фиктивный баягы кодду берип, QR коддучу, а биз аштырдык, алышпай койду аны. Мына бийликтин бизге мындай эң жогорку фарсыгам ачпай койду го, бүгүн кечке орабылды ошону ачабыз деп. Ушуну ачсаңар деди, бизди ушинтип алдады, чоңдорамчы. Ушуну ачсаңар деди, бардыгы деди, Шарабидин Капаровдун деди, болгон иштердин баарын окуйсуздар деди. Каны эмне жалган сүйлөйт бизгечи? Жалган сүйлөгөнү ошол да. Биз менмин дегендерге барып ачтырсак ачпай койду. Силерге алдап берип коюптур деди. Эже акыркы суроо, Бишкекке канча күндө жетели пландап атасыздар? Канча болсо ошончо. 1 ай болобу, 1,5 ай болобу. Жолдо түнөө кандай? Жолдо эле Жолдо жазасыздар. түнөп кете беребиз. Жолдо эле. Ооба. Мейманкана. Эмне кылабыз? Мейманкана жок, каякта акчабыз болсо мейманкана болот да. Мейманкана эмес, мачит жолукса мачитке киребиз. Суранабыз, илактайбыз. Түшүнөт олор, мусулман. Эже биз сиз түшүнөт айтып Урматтуу көрүүчүлөр, Путинди кошуп жазганыбыздын себеби бул эжелер буга чейин Путинге кайрылган болчу, ошондуктан биз Путинди кошуп жаздык. Азыр бул эжелер жолго чыгышты. Коррупцияга малынган айыл өкмөт ошон үчүн каршылыгы. Буга чейин багы ошону айтып чыкканыңар үчүн айыл өкмөт силерди доого чыккан да, ошол сот иштеринин мыйзамсыздыкка нараазычылыгыңа айтайын деп берди азыр. Басканча Biraz özüme geliyorlarından kendisi göreceğim. Yapar falan. Biz yolga çıktık, Getat'a Bişkek'e kadar. Artık Pres'ten çıktık. Bizi prema efir alıyorduk. Biz Getat'a oldu. Can Moskva çıktık değil.
bizde Kaynap yönöttü de sizleri de. Азыркы карашылык анан сиз айтып атпайсызбы жалпы элдерге жер берилбей калды депчи анан эмнеге башка адамдар чыкпады экөөңүздөргө эле мындай урушуп Коркутат олорду. себеби башка адамдар кулун коргоп чыкса коркутат. Буга чейин биз бир нече мындай аудио записьлерди бергенбиз. Укук коргоо органдарына дагы булар көчүрүүдө түнү менен коркутуп, бала чакасы менен коркутуп, ошон үчүн биз дагы балдарыбыз айтып атпайбы? Балаңды Москвадан таптырып келип, полиция элетем мен. Түндөгөсүн деген күндөрү болду. Ошон үчүн биз балдарды чыгарып берип, коркутат да кыскача түнү келип алып коркутат. Бизди деле коркутуп ушул жерге алып келди эми. Өлтүрүп, жолдо бизди атып таштабаса, жол уруп, машина уруп өлтүрбөсө, жеңилип эмне эмне дейт эле? Düşmanını aşırasın. Düşman aşırasın. Elden çıkasın bu. Narkotik salıp kamaktan bir söz bu neme. Narkotik buların nemesini, onun çekesine çıkıp narkotik salıp baldarını kamakta çevirip, kamakta çirip yok olur. Şunu korkutlar. алардын максаты сиздерге бул максаты кандай болот? Kimdi? Ошол сиздер коркуп атасыздар. Maksatı ошол Сиздерди Maksadı bizi çıkışımız gerek емес, daptanışımız gerek Olur емес. jey beriş gerek de yer satıp. Biz в общем daptanışımız gerek емес, çıkışımız gerek емес. Maksat ошо. Eldi basmırlap, Elden çıkasın deyip, düşman aşırı otasın deyip. Эмне үчүн ошо мен таң калам да мына бул жерде өзүнө жөнөкөй столдо деле отуруп иштесе болот. Парламенттин депутаттары жөнөкөй столдо отурат. А бул жерден 15 миңге кресло сатып алып отурат. Ушул туурабы өзүң ойлочу, дагы карап тур. Ушул туурабы? Мына ошого биз каршыбызбы? Карама каршы чыгып биз азыр жарымдан бери сиздерге бир да мындай канааттандырган Жок, канат, ошол үчүн чыгып атабыз. Эмесе канаттарын жакшыраак бизге неме кылса биз жөнүнө биз эми адамбыз. Биз эми энебиз. Көз жашы төгүп 4 балабыз бар, 15 неберебиз бар. Ушуларды тынчтык койлуп, ушуларды неме кылып койлуп десек, вообще карапайым элдерди карабай атат. аты жөнүн кайсы? Мырзакаримова Гүлнара. Ооба. Кыштагы айыл өкмөтү. Мына урматтуу достор, бул эжелер азыр жолго чыгууда. Эже түз эфирден чагылдырып атабыз азыр. Kırgızistan görsün bizdi. Kalay halk görsün bizdi. Karapayım el koldoyup bizdiçi. Görsün, bardığı görsün bizdi. Buna prezidentke ünümüz yesin. Şu bizim aynı okuyup tekşerip versin. Buna sokulukta deli. Sokulukta deli bir ayal bir kızın sözüyle tekşerip verdi mi sokulukta deli. Ünümüz jetpegen üçün get tutabız da. Çöntөгүбүз акчабыз жок. Каерде коррупцияга каршы болуп атат, бар жок. Коррупция көп бизде. Кызыл кыштакта. Бара беребиз. Путубуз жеткен жергедер баргыла деген. Бар айлыкчы гана путубуз жеткен жергедер. Миллион менен басабыз дейт. Баса берсин. Майлы. Каерде өлүп калсак менен уже бар жокку каттап коюп кетип атабыз биз азыр. Давленияларыбызды өлчөттүк, бардыгыбыз бар экен. Сыкты биздин давлениябызды ушул чоңдор күнөкөр биздин өлгөнүбүзгө. Нелерди кандай алып Biz
баклашка сууну алдым. Өлбөгүдөй болуп кете беребиз. Өлүп калсак бирдеги тоң койду көмүп кое берем. Мачитке кирип айтып коебуз. Мындайда мага мисалы үчүн карапайым эл аркамда турган үчүн мен сизге 2 жер беремин, 10 000 доллар беремин дедим. Мен мисалы үчүн ошо 10 000 долларды алып, мен элдин астында мынтип жертикте отургандан көрө мен чыкканым жакшы. Андан көрө мен 100 сомго 4 тандан алып bir чайнек чай ичип алып мен элдин мынтип тикке караганым жакшы. Мисалы үчүн буга чейин баягы бир канча жерлерге кайрылдыңар, ал жактан мындай тиешелүү жыйынтык болбодубу? Болбоду. Вообще болбоду. Сотпойчу айтабыз, айылып атабыз, мени эмне кылам деп атат. Улам силерди сотко чакыруулар. улам бизди сотко чакырат. Черезен калайсы болуп дагычы соттун төрагасы чакырып жатат биздичи, биринчи кабинетти. Биз эмне кыламыз өзгө, биз 1,5 миллион төлөйбүз. Бюджеттен коркутам. Biz bюджеттен bir сом акча жебесек, биз bir сом жер сатпасак, террорист болбосо, мына бизди текшерди укук коргоо органдары. Эми талабыңыздар айтсаңыздар. Талабыбыздар айыл өкмөт келсин, текшерилсин, жоопкерчиликке тартылсын. Баягы коюлган 1,5 миллион доллар кайтарып алынышы болот. Калса кайтарып алсын. Калабаса бере берсин. Я контролировать выполняем. Мырза Каримова Гүлнара. Эже ал 1,5 миллион сом качан коюлду эле сиздерге долг? Бул өзү башы мени ноябрда бердим. Ноябрда берген да өзү. Анан аны ушул айда жандандырып туруп, ушул айда жандандырып, черезден сотко чакырып атат. Birinci kabinet, bir günün 5. kabinet. Карасуу райондук сотуна, Oğlan Karasу rayonun sotunun sıragası var orada. Sarıkarı salonu kulüp gösteremez kıldı. Efendine restoran sadaka Жаңы мостто кетип калабыз. Эже жолдогу кыйынчылыктарды, жолдун алыстыгыны Көтөрөбүз. буга чейин ойлодуңуздарбы? Чыдайбыз. Ойлонуп туруп чыктык да биз. Biz bardığını oylonduk biz. Буга чейин бийлик өкүлдөрүнөн, балким башка адамдар тарабынан жөө жүрүшкө чыкпай эле койгула деп сиздерге сунуш айтпы мындай? Жоқ айтылған жоқ. Эгер айтса чыкпай белеңиздер. Ne için çıkmayız biz? Жөө жүрүшкө. Чындык, акыйкат бар бекен. Biz акыйкат издеп кетип атабыз biz. Чындык издеп кетип атабыз biz. Урматтуу достор, биз азыр Ош шаарындагы эстакадалык мосттун үстүнө кетип атабыз. Бул жерде Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнүн 2 тургуну Бишкекке жөө жүрүшкө чыгышты. Анткени себеби айыл өкмөт башчысына нараазычылык билдирип, бийлик өкүлдөрүнө жалпы эле сотторго нараазычылык билдиришкен. Ошол азыр эжелер менен Ош шаарындагы эстакадалык мосттун үстүнөн кетип атабыз. Эсиңиздерде болсо, буга чейин Тапан айыл өкмөтү, Кызыл Кыштак айыл өкмөтү, деги эле бир канча айыл өкмөттө ушул жер сатуу маселеси боюнча айыл өкмөт башчыларына нараазычылык билдирип, тургундар ушундай нараазычылык акцияларына чыгышкан. Азырда бул эжелер ошол Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнүн башчысына жер сатуу боюнча айыптап, ушундай нараазычылыкка чыгып, Бишкекке Оштон жөө жүрүшкө чыгышты. Жер сатуу боюнча эмес бул жерде, коррупция, бюджет боюнча дагы. Кандай бюджет эже? Мен таң каламын да. Айта бериңиз. Эмне үчүн бул бюджеттен өзүнө 15 сомдук 15 000 кресло сатып алат? Мен ошого таң калам. Жогорку кеңештин депутаттары деле өздөрү сатып алды го креслону. А бул бюджеттен 15 000ге сатып алып отурат. Как будто өзү түшмөс хан да. Мен ошого таң калам.
Кайда өтүп кетсең? Буга чейин бир канча жолу нааразычылык акциясына чыктыңыздар. Жада калса Путинге деле кайрылдыңыздар. Бир мындай жыйынтык сиздерге канааттандырарлык жооп бербей. Эмне себептен? Эмне себептен? Ошол жакка силовой органды ким курировать отурат? Ошонун үчүн деп ойлойм. Мен ой. Мен ойм ошондой, мисалы үчүн. Силовой органды басып отурат. Чыгарбастан. Бизде мындай сөз бар го, жолго чыкканда мындай ат жалына казан асып кетели деген. Ошентип сүйлөшүп кетели. Сизди эми сотко чакырып аткан себеби эмне себептен чакырып атасыз сотко? Эмне себептен чакырат эле? Мен аброюма шек келтирдиң деп чакырат. Же Путинге кайрылыңар деп чакырып атчы? Жок. Ал тууралуу эмес, Путинге кайрылуу тууралуу эмес. Мен аброюма шек келтирдиң, бир нече жолу прокуратура текшерди, бирок мен терс жагымды таппады дейт да. Айыл өкмөт башчысы арыз менен кайрылган сотко. Ооба. Сиздердин үстүңүздөрдө. Ооба. Ана мен таң каламын. Эгерде эч бир катасын таппаса, эмне үчүн 4 уголовный иш козголду, кылмыш иши козголду. Аппак болсо эмне үчүн козголду? Ошого таң калам да мен. 4 кылмыш иши козголду дейт. Анын эки кылмыш иши боюнча оор дейт. Эмне үчүн анан кийин бул мен аппакмын дейт. Мен ошого таң калам. Азыр мына түз эфирден да суроолор келип атат. Ошол суроолорго да жооп берсек. Анда эмесе суроолорду башынан баштап окуп берейин сиздерге же. Али Рома Раимов деген Facebook колдонуучу жазыптыр. Эл үчүн чыккан эжелерге рахмат айткыла. Элди ойлогон чыныгы патриоттор дейт. Рахмат. Бизди карапайым эл колдойт. Тартып жаткан жигит сен да кошо жөнөдүңбү дейт. Мен эжелерди бир аз коштоп барам. Чарчаганча коштоп кайра кайтам мен. Эжелердин көйгөйлөрүн чагылдырып. Бул эжелердин үлүш жерлери канча сотик экен дейт. Ушуга жооп берип коесузбу? Менин үлүшүм 84 сотик. Кайракы жерим менен кошо. 4 балам, анан кийин чалма көз болуп 6 адамга алынган. Андан 2 сотиктен кайракыбыз бар. Да, кийинки суроолор. Ошонун ичинде 84 соттун ичинде 2 соттон кайракыбыз бар. Ошондо канча болуп калат? Бул күндө ысып атат эже, кыйналбайсыздарбы? Кыйналсак дагы айттык го, кыйналсак дагы бара беребиз, секин, басып, Уураган кырашат дейт. Баса берсек болот да. Уурай беребиз, кете беребиз. Жек жолу деп адамдар ушундай каттаган жолу басышып. Барамыз экен. Эже, айыл өкмөт башчысы тууралуу айтып берсеңиздер. Ал айыл өкмөт башчы болуп качан шайланган деле, качандан бери иштеп атат? 15 жыл болду. Ушул айыл өкмөт кыскасы окуудун бүткөндөн баштап эле ушул айыл өкмөттөн ишти баштаган. Биринчи айыл башчы болуп иштеген. Андан кийин биздин сайыл малында сена база дейт эле. Анда зоотехник болуп иштеди. Андан өзү айтат, базарда иштедим деп. Андан жер адиси болуп иштеди. Андан кийин
Andan keyin жер адисинен кийин Замайлык болуп иштеди, орун басар болду. Андан кийин ИО болуп 2010-жылы 1 жыл иштеди. Анан ошондон бери анан кийин кыскасы экинчи чакырылыштан бери айыл өкмөттө кыскасы Кызыл Кыштактын коюн жатагынан өйдө билет. Каерде кандай сатышты, каерде эмне кылышты билет да. Жер сатканча биздин кыргыздарда аябай жер сатсаң эмне дейт? Баракка пейиз, береке пейиз кетет дейт да. Жер сатсаң. Бул жер албай аткан эми Кызыл Кыштакта канча тургун бар? 3000. 3000 бе? 3000 o. O Cengiz. Vay men buna nemelerimi yine. Gelecekte getirdi azıcık. Bilemeye gitmedi. Nereye? Hayırda getirdi. Çıkayla ilerisi. Çoğun trasaga çıkan deniyoruz. Çoğun trasaga çıkayla lojun televizyon. Aslında yerde ilişkere gelir. Sen geçip kaldı kalamış. Bayır. Maylı. Çoğun trasaga çıkayla. Ooo nemeli. Fırkattan öteylüm. Ne ballarыңыздар çalıp atабы? O da balдар uyal oda. Biz uyalmayla çıkıp atağız bunaki. Biz ne uruluk kılıpız mı? Evet. Birön yerini sat verdik mi? Biz uyansakçı. Ertege bizi daha göçürme olur. Göçürme kıl veret bu. Biliyordu göçürme olur. Айыл өкмөт башчысынын аты жөнү ким эле? Апаров Шарабидин Кушбекович. Апаров Шарабидин. Тура кет. Мындай чыкайды го. Ооба, тура кетебиз. Мына привокзал немен бе? Я. Привокзал немен. Мен чыксак оңой болот. Чарчап калган жоксуздар беже? Дем алабыз, Дем алабыз, бетериги бар. Biz 1,5 yıl bastık. Hem basmasak ne oldu? 1,5 yıl bastık biz. Ali sottun, Ali prokuraturanın, Ali GKM'nin neşeğine. Урматтуу достор, биз азыр Оштогу Келечек базарынын жанына кетип атат бизилер. Бул жакта жол жок. Неге жал? Мына жерде мост түшүп атат. Biz TMC телеканалданбыз. Азыр мына түз эфирден дагы сиздерге суроолор келип атат. Эже кайтыңыздар, ооруп каласыздар дейт. Biz 1,5 yıldan beri oğruduk, sakaydık. Emin bir şunu hem göreylük, basıp çarçaydık. Biz kayıtpayız.
Biz elep jığılgıçakты, kechirim suragıçakты basıp ketip atıp ölgөнübüz артык биздинчи. Мына түз эфирге жаңы эле кошулган көрүүчүлөр бар экен. Түшүнбөй жатабыз, эмне үчүн жөө жүрүшкө чыгышты дейт. Дагы бир кайталап айтып коесузбу? Коррупция. Кышта кайынна айлыкта Коррупция каршы чыгып, жөө жүрүп кетип атабыз биз. Бизде жер калбады. Жерлер аукцион жолу менен сатылып бүттү. Бүт эле. Эл эле калды сатылбаган. Колдон келсе элди дагы саткысы келет. Bizde 38 bin kalktın. 7 ayıldan turат, 7 ayıldan 2,5 gana ayıl kırılır. Kalganı Özbek kalktı. Özbek tuğanda. Ayta önüңүздү. Özbek tuğanda korkut çıkışta. Olardı kaçırma kılıyor ergen. Buna men sana neme alsam, WhatsApp'tan taşlap koyup kaçırıyor ergen yüzlöler. Oşo Rossiyada oşolar kanday gün görüp otur. Россияга кетиргенби? Кетирген үй бүлөсү менен. Эмне үчүн кетирбейди? Баласы менен баласы урушуп кеткен экен. Жан досу, кан досу, классташы, ошо Өзбек болсо дагы. Мына түз эфирден дагы суроолор келип атат. Кай жерге барасыздар? Бишкекке барабыз. Бишкекке барабыз. Президент кабыл алсын. Биргеликте коррупцияны жеңей деди. Областтар күрөшсүн, райондар күрөшсүн дейт. Райондун күчү жетпей аткандан кийин, областтын күчү жетпей аткандан кийин бул коррупцияны капарыкка кимдин күчү жетет? Президенттин күчү жетет экен ушул кишиге. Азыр айтып атпайсыздарбы, айыл өкмөт башчысына буга чейин бир канча кылмыш иши козголду депчи. Ошол кылмыштын жыйынтыктары кандай болду? Жыйынтыгын акча менен босотот да, акча менен босотот. Өтө бай да, өтө көп. Элдин жерин сатып, жерди чекче немеле посылкалар сатып тургандан кийин ошону босотпайбы? Мындай жакта эмне деп коет? Элдин көчүнө Өзүнүн көчүнө өзүнө жетирип атат. Biz ayağa iyiliktedik. Hayırda tuğulu öskönbüz. Bizim ata tegiz kim bolğon. Biz kanday buga çeyin kanday yaşap kelgenbiz. Kanday işlegenbiz. Iyiliktedik. Kim иликтеди? Кайсы мамлекетте? Бардык эле орган иликтеп атат. Iyiliktedik, iyiliktedik bizdi. Сиздерге бир кандайдыр бир кылмыш иши козголду же жөн эле иликтеп атабы? Жөн эле иликтеп көрдү да. Булардын аркасында ким турат? Булардын аркасында ким турат деди. Булардын аркасында кызыктар бирөө барбы деди. Ким кызыксын? Биз ким үчүн иштейбиз? Бизге эч кимдин кереги жок. Бизге калыс, Чындык болсун. калыс иштеген карапайым эл үчүн иштеген кийинки айыл өкмөт ошондой болсун. Кийинки айыл өкмөттө ойлонуп келсин. Ким болсо дагы бизге өзбек болобу, кыргыз болобу, орус болобу. Бизге ойлонуп келип эл үчүн иштеген карапайым эл үчүн иштеген айыл өкмөт болуш керек бизге. Мындай айыл өкмөттүн бизге кереги жок. Элдин этини өз элге жегизип, жерди сатып, укук коргоо органдарынын оозун жаап отурат. Эже эми чындап эле сиздердин акаңыздарда бир мындай саясий кызыкчылык же бир кандайдыр саясатчынын чыгарып аткан жокпу сиздерди? Sen
мен айткандан кийин сен ооба, ойлонуп атасың да, ооба ойлонуп депчи. атам, ооба. Балким Балким казан ким турушу мүмкүн? Акчасы жок, бийлиги жок, байлыгы жок, элин акчасы ким турат айтчы? Бизге эч ким жок. Азыр коррупция көбөйүп кеткенден кийин бизди эмне? Ошон үчүн даттанганыбызды эч кабыл албай айтышат да. Эгерде чоң саясатчы турса, өзү эле чечип койбой беле бул маселени, биз жөө жүрүшкө чыгарбай. Biz 1,5 жыл мурун эле барсак болмок ушинтип басып. 1,5 жыл басып койдук биз Бишкекке чейинки жолду. Эми качандан бери бул кайрылып келесиздер бул боюнча? Айыл өкмөткө нааразычылык билдирип. Канча убакыт болду сиздердин? Нааразычылык менин билдиргеним мен почти 2015-тен бери кайрылам. Анан кийин барсам дайым эле ошондой дейт да. Биринчи берем, жеңесизге жер келсин, биринчи берем дейт. Карасаң эле уже үйлөр түшүп атат, жер берилип атат. Анан дагы көрүп алып дагы барам. Жер барбы, жок, жеңе жер келек, сизге келсе биринчи очуп берем. Анан? Анан мен жазып койдум. Мен бир эле жазып койгонумда уже душман болду. Айыл өкмөтү өтө кепчил. Kulakları uzun. Bardıq ayılda agentleri көп, dejurnuylары. Жеткизип турат, мен каяга басканымды эмне деп сүйлөгөм. Үйүмө ким келген, ким кеткен. Даже мен атамдан барып кабар алганы Базокоронго кетсем да, каяга кетти, Бишкекке деп сурашат. Балдар. Бишкекке мына эми кетип атам. Эми көрсүн. Бишкекке эми кетип атам. Obulbayсы жака кетти, азыркы Бирбаксаны жаап турбайбы? Көпүрөк. Ошон үчүн бияка салдык, мына эмпага келип калдык. Обулбайсы жака. Албайта тияши. Эже мынтип кыйналбай таксиге чыкпайсыздарбы эже? Жок, таксиге чыкпайбыз. Такси менен жетти де биздин акчабыз жок. Yol bizde. Ecem, Bişkek'e geçen öte uzak. Tamam Uzakta? ketебиз. Азыр күн жылып калбадыбы? Кышта чыгайлы. Канча күндө жетели пландап атасыздар? Билбейм, күчү жетинче чыга беребиз. 1 айда болобу, 1,5 айда болобу.
15 күндө жетебизби, 10 күндө жетебизби? Басып көрөбүз. Басып көрөбүз. Анан кийинчи мындай да кышта чыгабыз дедик эле. Кыш бес жылып калбайдыбы азыр? Күн жылып калды, эч коркунуч жок. Сиздер буга чейин Орусиянын президенти Владимир Путинге кайрылганыңыздар тууралуу азыр түз эфирден да комментарийлер келип атат. Ошол боюнча да бир аз түшүндүрмө берсеңиз. Эмне себептен кайрылдыңыздар эле? Биз даттанып күчүбүз жетпей койду да, эч ким органдар эч ким карабай койду да биздичи. Чоңдор вообще Кара-Суу Ош менен Кара-Суунун прокуратурасы Оштун прокуратурасы менен жаап атат. Оштукка Кара-Суу менен жаап койбойт экен да. Жер тиктеп турушу анан биз ошентип жооп берди. Анан кийин даттанганыбыз такыр эле жетпей койду. Анан кийин Путинге кайрылдык. Коңшуга коңшу жардам берип, коңшу менен коңшу урушса келип жараштырат да бир адам. Ошон үчүн кайрылдык биз. Кел. Бизге жардам бериңиздер. Биздин бийликтер вообще карабай атат деп. Бийликтер карабай атат, бизди алдап коюп атат, мындай кылып коюп атат. Биз жаш бала эмеспиз да алдап койгудай. Оозуна бир чыпачыкты салып койгондой. Биз чоң аялыбыз 55-60га чыккан. Алло. Урматтуу Биз областной больницага жетип калдык. көрүүчүлөр, бул эзилердин Терезеден катып кетип калды. Бишкекке жөө жүрүшкө чыгуусунун себеби Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнүн башчысына нараазычылык билдирип, ошондой эле жогорку сот бийлик органдарына нараазычылык билдирип чыгышты. Азыр Оштон Бишкекке жөө жүрүшкө чыкты. Азыр болсо Ош областтык ооруканасынын жанында кетип атышат. Эжем ошол баягы сөздү улайлы кайрачы. Путинге кайрылардан мурда биздин президентке, бийлик өкүлдөрүнө да кайрылдыңыздар беле? Кайрылдык. Кандай жыйынтык келди алар? Кандай жооп беришти? Нормально бизге неме кылбады да. Жол болбоду да. Жок да. Айткандам го. Силовой структурада ким отурат? Ким ошол приоритетте отурат ошол жерде? Биздин үнүбүздү жеткизбестен катты бери кайтарып. Областной больницага көтөрөбүз. Азыр жөнөтөбүз. Балдарыңыз болсо безилдейт, апа чыкпай эле коюңуздарчы, ооруп каласыздар дейт. Мен балдарым үчүн, силер үчүн күрөшөм мен. Эл үчүн күрөшөм мен. Давай, чыгабыз. Барайлык, коёйлук. Машинага чыгып, таксиге чыгарга, самолетко чыгарга биздин акчабыз болбосо чөнтөгүбүздө. Мына жерге эле жапкан нанды алдык, сууну алдык, кетип жөнөдүк. Балдарыбыз намыс кылып атат. Намыс кылсак биз эмне жер сатыппызбы? Майли. Коррупционерлер намыстансын, Ошолор жер саткандар намыстансын, Биз неге намыстанайбыз? бюджет жегендер намыстансын. Бизди чоңдарам алдап койду да. Кайткыла деп жалынып барды биздин алдыбызгачы. Кайткыла деди. Биз кайттык. Биз жаш бала эмеспиз. Чоң аялбыз биз. Энебиз биз. Биздин көз жашыбызды актабады да. Майли, куту жеткен жерге бара береличи, алып жеткен жерге чейин. Нелер болот экен.
Geriye var. Boşluğu geçiyorsan. Anam biz kişiye çay pay içip, mergelime alıp, ana plakatımızı yiyip, analarından Dağa getiririz. hoşumda gelip taktım. Şurada gel takma. Ne hazır toktойсуздар бұл жерде. Çay pay içelim, ana cümleyiz anlamda. Потому что Потому что sonunda bayağı da Ece düz efir ketip атат азыр. Буга чейин сиздерге соттор доо койгон экен, ошол боюнча да айтып өтсөңүз. Көрүүчүлөргө бир аз жаңы кошулган көрүүчүлөргө 1,5 milyonga неге мен таңғаламын да? эмне деп сиздерге доо койдулар, Эже? Аброюма шекелдиңде 1,5 миллиондан салды да. Экөөңүздөргө 3 миллион, Ошондой болду. Мынакей ошол сөз бүтүнгө жетиптир да. Жеткен экен бизге айтып атпайбы? Карапайым кыргыздын карапайым элдери 5 миң, 6 миң зарплата алса сага 1,5 миллионду төлөйбү деп атпайбы? Кандай күчү жетет Ошондой ол? кат келди. Ошондой кат келди бизге. Анан мен таңғаламын да. 1,5 миллион менен 3 миллион, экөөсү 1,5 миллиондон 3 миллионго берди да. Бул бир мындай акылга сыйбаган иш да, таңғаламын. Биз эмне өздөрү ойлонбойбу аброюма шек келтирди деп. Аброюна шек келбесе карапайым эл үчүн иштеп кой. 70% эл үчүн иштеп кой. Боптур 30% өз үчүн иштесин. Эми биз жазгандан бери тынбай ал жерде оңдоп аткан, бул жерде оңдоп аткан, тынбай интернетке чыгып аткан мурун аяктар жүрдү. Мурун. Мен ошого таңдалам. Мурун эмнеге кылбады ошону? Мурун эмне кылбады деп таңдалам. Ошондо эмне кылбайт ошону алда? Хотя биз ого буга арызданганыбыздан кийин бозголду да буларчы. Дагынан кийин жалган маалымат берет. Мына биздин айыл өкмөт иштеп атат. Туда деп барып ошол жерди текшерсин, кандайлар болот экен. Телевизордо бир жакшы жерин чыгарып койду да телевидениеге. Жо иштесин президент жаш кадрларды алып, бай инвесторлорду тартып, инвестицияны алып келип, айыл өкмөттү өндүрүп тарса болобу? Азыр ошого каршы чыгып атат го. Өрбаевдин гаражды сатып алган экен, өзүнө менчиктештирип. Гаражды сатып ошол жерге эки этаж үй салып, мындай карапайым элге бөлүп берелик. Ипотеканы ham арзан кылып, ипотеканы кыйнабастан биздин баардыгыбызды түшүндүрүп, эме кылса деле ошого каршы чыгып атат айыл өкмөт. Элдерди салып койгон кызат. Программага каршы чыгып атат да, президенттик программага каршы чыгып атат. Боюнча президенттин программасына каршы чыгып атат. өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Узарбек Жылкыбаевга кайрылыңыздар. Өтө көп кайрылдык. Ошол кезде калды. Ал кандай жооп берди сиздерге? Ал киши деле эми ротация болуп, башка областтан келгенде проблемага башын тыккысы келбейт, мындан жеткен. Билет бардыгы. Билет. Прекрасно билет. Ал эмне деди? Органдар текшерип атат. Орган кирген жерге мен кире албайм, мен жөнөкөй көзөмөлдөймүн деди. Ошентип эле койду. Көзөмөлдөйбү. Кандай органдарга күчү жетпейт? Андай кылгыла, мындай кылгыла, карагыла. Бу жерде коррупция жүрүп атат экен дебейдиби? Дей албайт, дей албайт. Дей албайт да. Дей албайт. Мага айтты го, карасын.
прокуратурасынан менен жаап койдум деди го Ош областной прокуратурасы. Ошон үчүн биз ишенбөөчүлүк келтирдик элек. Ошон үчүн ишенбөөчүлүк келтирип Бишкектен комиссия келсин, текшерсин дедик элек. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр Ош облусунун Кара Суу районундагы Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнүн 2 тургуну Оштон Бишкекке жөө жүрүшкө чыгышты. Азыр Ош шаарына кире бериштеги аркадан чыгып кетип атышат. Алардын жөө жүрүшкө чыгуусунун себеби буга чейин айыл өкмөт башчысын жер сатуу боюнча айыптап сындап чыгышты. Ал эми бийлик өкүлдөрүнө сотторго нараазычылык билдирип, ушундай нараазычылыкка чыгып, жөө жүрүшкө чыгып Бишкекке кетип атышат. Эже бул сиздердин алган нан, 2 наныңыздар бул бир күнгө да жетпейт да. Андан нарысы кандай болот? Бишкекке жетпейсиздер да бул боюнча. Бир сындырымдан жейбиз. Үйдө деле ошондой эле жейбиз. Бир сындырымдан курсаң коет. Булар ошо астан дежурныйларга келип самсак аш жебейбиз. Дежурный аялдар, дежурный аксакалдар келип самсак аш жедирет. Çayxanaga gittik. Үйüzden aksakallar üzülmedi. Үйüzden dejurnylar üzülmedi. Kaytıkladı. Alar vardı mı bir tahta işte yer alıp satkanlar vardı mı? Ben bir yerde oturup derimi içip alayım. Burada Ali'nem götürülü otağı bilmem ne oldu. Ben başım ağrıyor başladı. Kutum ağrıyor başladı. Hayır edeyim alaydık. Bir kolekörette edeyim aldık ben derimi içip alayım. Tarihçesiz bizce. Çok girmeyiz gubernatora. Biz 3 yolu girdik ne oldu? Gubernatora bak. Girmeyiz, çok girmeyiz. Oran maçlarında yok. Yok, girmeyiz. Gubernatör çakırıp atmışa mı? Oşu yerге borib shu masalani aytdim. Yok meneke. Ben darilerimi içip alayımçı. Bolmay kaldım ben, çadabay kaldım az. Bizi gubernator kabul alıp 3 yolu biz yok. Kanatlarını alıp yok etmedi. Biz uşu geçkeniz bizde yolumuzu tospol bolboğla biz geçeceğiz. Yok biz tospol bolmayız. Tospollar bizim tospollar hiç kaçan ne bol koyma. Gerek yok men, bolmay kaldım az. Aynen ölümün yerine ölüp kalsam bir yerine ölüp koydum deyim. Sen basayım, dayan. Nangırmak ben daha bir derim ki. Kabul aldı o gubernator. Sargayıp bir hafta oturup zorba girdik biz gubernator'a. Bunu oşonda olunca kaçay çıkıyorsun bolot ele. Bir kayıttım ben, kayıtmayım ben. Hiç kaçın kayıtmayım ben. Bilmiyorum. Urmatlı dostlar, hazır Oş oblastык
өкмөттүн Ош облусундагы өкүлүнүн адамдарды бизби кыскасы эжелерди ошо Узарбек Казиевке жолуктурабыз деп аракет кылышты, бирок бул эжелер макул болгон жок. Дагы кайра жолун улантышты. Эже, бул азыркы келген адамдар булар губернатордун келиштүү? Darılarımızı qamdap alğanбыз. Көтөрүлсө дагы içip коюп кете беребиз. 1,5 жылдан бери өлмөдүк, эми өлмөсөк керек. Бишкекке барып эмне кыласыздар? Президентке киресиздер. Президент чагыласын бизди. Президент өз көзөмөлүн алсын. Биздин айыл өкмөттө инвентаризация. Мына тротуарга чыгып алайлычы. Бираз коопсуздук маселеси да сакталсын. Инвентаризация кылып, мен баягы айттым го да, пресседе отурганда. Kança gektar yer үлүшкө берилди? Kança gektar yer ОКС'тин жери? Kança жер жайыт? Жана kança жер аукцион болуп сатылды? Айтып. Дежурныйлар аркылуу. Мына ошолор тууралуу текшерсин айлык. Мен айттым го, бюджет тууралуу айттым мынакей. Баягы бюджетке дагы 1 миллион 200 миң акча бөлүнгөн да. Биз ошо Кызылкыштагы айыл өкмөтүнүн бюджетине, Ооба, бюджетинен 1 миллион 200 миң материалдык помощь бөлүнгөн. Анан биз ошондо кокус барып, түштүк кат жазгандарды барып ошол жерде отуруп көрүп калдык. Мен таң калдым ошол жердечи, мына. Баягы социалдык акыбалы оор бечаралар, мына инвалидтерге 1000 сом, 2000 сом берген. Гектарлап жерди ээлеп, бары жогу жетиштүү. Өзүнүн дежурныйларына 10 миңден берген. Мен ошого мен таң калдым, мен ошолорду көрүп. Өзүнүн креслосунун бюджеттен 15 миңге алып отургандан кийин болду да, калганы ясны бардыгына. Кызылкыштагы айыл өкмөтүндө сиздер сыяктуу жер албай аткан адамдарды билесизби? Канча адам бар? 3000 адам. 3000 адам бе? 3000 адам. 3000. 3000'den amaç уже 4000'dey болуп атат азыр. Биринчи сиз айтсаңыз эже, сиздин канча балаңыз бар? Канча балаңызга жер албай атасыз? Мен өз 5 балам бар. 5 баламан мен 4 баланы ала албай атам. Анчинен дайым эле айта берет. Алып саткан депчи. Сулуу жерден сурап атат, коркутуп атат дей берет. Сулуу жерге мораторий киргенин биз эле билебиз. Азыр сулуу жер берилбейт азыр. Кайракы жер берилет. Ошо кайракында нормальный бербейт да. Акча узаткандарга. Мага ошого карапайым калып ошончо алам балам. Мына урматтуу достор, өзүңүздөр көрүп тургандай, Кызылкыштагы айылынын
эки тургуну Бишкекке жөө жүрүшкө кетип атат. Азыр Ош шаарынан чыгып мына Мады Фуркат деген кичи районго жетип калды. Мына урматтуу достор, мына чоң жиптер мына тротуарда токтоп турат. Буга чейин буларга тротуарга токтоп турат, эжелердин жолун тосуп. Demek ошо балдарыңыздын баары жери жок деже? Мен айттым го, мен дайыма пешада айтамын. Чоң кызымын, инсан жашкан чоң кызым бар. Кожоңа махабат деген. Кожоңа махабат кошо соттун чечимин көрүп туруп 2013-жылы токтом чыккан. Анан ошол токтомду 5 жылдан бeri сандыгында турду. 5 жылдан кийин анан ошол токтомду ага чейин бир нече жолу ошол токтомду сатып, биз жер сатайлык деши ортомчулар келип жүрдү. Мага 5 жылдан бери бербей жүргөн. Мен ошол токтомду берерим менен 2018-жылы апрелде бердим, мартта, майда жер сатышты. Жер барай. Бергisi келбейт. Айттым го, келчи, айлыкмын. Демесем, биздин айлыкмын. Кашты Оштун боорун деп койсо болот да. Алып эң көп түшкөн айлыкмын. Бияғы Навай көчөсү, бияғы Анжарский көчөсү, бияғы Курманжандатыр көчө. Бизде Байбол базары, достук карай. Мына миллионер айлык болуп кетсе болот эле. Тротуар. Мен карасам, карай албай атамын. Ошол жерде отопленияга канча акча бөлүнгөн, айлыкмытты ремонттоо үчүн канча акча бөлүнгөн. Бардыгы менде бар да. Каңгалам мен ошогочу. Ошолорда мындай деталын айтып кетсеңиз же. Ошо азыр мен муну бир жерде неме алганда көрүп айтып берейин. Ошо канча акча бөлүндү? Миллион. Ага 3 этаж жаңа айлыкмыт салып койду. Ден соолугуңуз кандай эже? Кыйналган жоксузбу бул жерге келгенче? Кыйналган жоксузбу? Келейтем, салып кылсайт эле. Давленияңыз көтөрүлүп, кыйналбадыңызбы? Укол алдым мына кирип. Скорыйга кирип укол алдым. Жолдо кандай болот эже? Коопсуздугуңуз? Коопсуздук өлтүрүп койсо ошол жерге көмүп коюшум. Пока атып кетпесе, пока машина уруп кетпесе кете беребиз ошо.
Мына урматтуу достор. Азыр bu эжелер кетип атышат Бишкекке. Азыр Ош облусунун башчысы Узарбек Жылкыбаев кабыл деп жолдон бек адам келди эле, аларга да макул болгон жок. Кайрадан жолун улашты. Азыр ушу Бишкекке кетип атышат. Эже, сиздин канча балаңыз бар? 4 балам бар. 2 ул 2 кызым бар. Кыздарым бирөөнү бүлөскөн кеткен. Жайланып тайланып калды. 2 уулума бирөөсүн эле бер десем, мен ушуну алып турам. Мына тротуарга чыгып алалы эже. Бул жерде тротуарларга да машиналарды коюп салыптыр. Bir balam эле сурап кирем, мен ондой эле. Элге берсем да сага бербеймин дейт, мага өчөшүп. Себеби мен сол чөнтөгүн акча салбаймын да. Сол чөнтөгүн акча салганымда мага айттырбай берет эле. Кандай биз ушу 40 жыл иштеп ушу биз неме кылабыз? Экинчи группадагы инвалид күйөм. Кече дагы айыл башчы ушинтип асылып, сен душман ашырдың эле, бир паста кан кусуп дагы жатып калдык. Випскасы менен випсканы копиялап арыз жазып таштап койгон. Аны деле карабайт. Карабайт да. Эгерде мен ошону кылганымда мени качан эле апарып камап коет эле. Мына кана караганы, канаке жүрөт го. Айыл башчыбыз эмне жүрөт. Балдары сөгүп атат. Эгерде биз катуураак сүйлөп койгондо биз апарып камап коет эле. Арызданып даттан сагам жетпей атат такыр экен. Айыл башчыбыз ара күндө келет. Сен душман ашырдың. Sen düşman koyutkada emne, ellerim uşak yer satıptın mı? Cebri materyalik jardamды jep koydun mu? Cebri'nin üyünü uğurip girip aldın mı? Cebri'nin akın jegin gelmeydi. Dağa şuur peşine tergip jeyimiz baldarımıza. Балдарыңызга жер алуу боюнча качандан бери кайрылып атасыз эже? 5 жылдан бeri kayırılıyoruz. 5 жылдан бери жер тейлек, э? Тийбей. Акырынан ушуну кылышка мажбур болдук биз. Бизде кезек берип сактабайт. Кезек сактабайт да бизде. Акча бергендерге бере берет. Айыл өкмөт башчысы эмне деп атат? Жер берилбеген себебин эмне деп түшүндүрүп атат сиздерге? Бизде мен кайрак неме, кырдын башын таштын башынан көргөзөт. O yerde men kuyum olursa men kantı sanam o yerde. O kıyraktan görgöz berdese o kıyraktı satat eken. Men o yerge samolyot je bartölet alışım gerek. Men şunu şu gubernatör nemege aytgam, hakimiyetke aytgam. Şu sözdü. Men o yerge dedim, birinci bartölet satıp alamın dedim. Anan ki bana yer verişin gerek o yerde dedim. Men aldım. Alaylıkların altından çek verem de aldap жүрдü. 1 yıl жүрдü, 2 yıl жүрдü aldaman. Dalganda öte köp süylek, katından beşmektir. Uşakçı deseniz. Uşakçı. Kulakları uzun. Öte geçin. Sadece bir dikeni çındıklı söylep koysan öyle düşman olursun alasın da şu.
жалынасың келіп түзелеп. Балдарыңыз баш көтеріп жүре албайды тақыр эле. Сен Амантұрдың бөлесің бе? Жоқ мен. Жоқ, таныс емеспін мен атыммен. Башқа Ажибай ұлы өлі? Айзиден ұлы Ажибай, мен журналистпін. Оға. Оғын немеде тату аттың ба? Немеде? Жапалақтар. Жоқ, жапалақта емес мен. Салды бағын салбады ғана. Жоқ, салған жоқ. Мен бөлім деп айтты ғой, табы. Жоқ, тануға. Просто мен бөлім болып... Ал неге çalış керек еле маға? Мен неге çalған білбейм, сен жайынымды бөлім несе деп айтты да, мен айттым, бөлесі болса çalып көрші оны айтып олар кетті, бішкеге шейін, ал сен да бішкеге шейін кеттасың. Жоқ, бішкек емес. Ушыл ежелерден. Барбаса керек, мен айтып көрейін деді да, мен айттым, айтып бішкеге шейін барады. Ол барбаса керек деп айттылы да, çalып өзі сүресші дедім да. Жоқ, çalған жоқ маға. Biz Bishkek'e şeyim var biz hem mezeler Kayseri'ye şeyim var. Kayseri'ye şeyim var hem tatlı var aldı. Ne eken özü, ne talap? Özü talaptары ошол айыл өкмөт башчысына, сотторго, бийлик өкүлдөрүнө жалпы эле Анысы кабыл алып чечебиз деди го. жалпы эле ошо нааразычылык билдирип, негизинен ошол айыл өкмөт башчысына нааразычылык билдирип атат деп айтышты. Аны эми чындыгында соттор карап, мына убакыты менен чечет экен да, сот деле бир күндө деп чече албайт экен да. Сен айышкан алсаң керек болот да, билбейбиз. Өкөл билбейбиз. Экөөбүз бирге ооба. Сен башкача дедим деген бу жерде. Тым медиа да, тым медиа. Мына башка силер башка эмеспи? Жок, бир экөөбүз. Мен ойлопмун сен башка. Жолдун чегесине эти кылбасы коет, силерге барып коюшпа. Мына жерден аласып кетип өзүңөр баштайып жага кетпейли. Чекара кыласың. Анан бирөө жарменде мен сени ойлопмун, ошо немеси чалды депчи. Сүйлөшпөдү. Жок, сүйлөшпөдү. Сиздер кайсы мекемеден? Коопсуздук бо. Машина сашынан көп кой маза жол. Жанада айттыңыз эле го, Узарбек Чыңкыбаевка жолго аттым. Ооба, действительно, ага барып берем айтыш керек деп. Бул нерсени облустук губернатор болгондон кийин чечиш керек. Действительно, барып берип айтам. Анан эми действительно эчтеке болбой барыш керек болсо, может транспортмен, может жеткириш болсо жеткириш керек да. Анан эми мындай убакыттар болсо, жолдо эми машина коопсуздук бар. Ардеке болушу мүмкүн жерден. Жолдо эми жол коопсуздугун карай турган болсок, жолдо тротуарга машиналарды токтотуп коюптур. Ушуларды карашыңыздар керек. Азыр мына айрылып атсаң аркасынан жагып алып өзү чалып жыгып мага жыгып түшүп мүмкүн. Эде толбас болуп туруп. Хорошо. Просто неме да? Деп. Бизде эми ушуда адамдар тынчтыгын карайбыз. Анан о баскетбол акыбалы начар болсо карап жардам берип, жүзүшкө чалып кое. Совсем жыгылып чайнайбыз эми бай. Бизде карап кетти азыр, бирдеке болсо карайбыз эми. Бишкекке чейин кошто барасыздар сиздер. Кандай болсо эми карап коштойбуз да. Просто эми азыр сен ошол губернаторго барсаң ошол жерден чечсе, может машина кылып берет деп. Барып майда айтып калды. Бир айтып көрчү, губернатор. Азыр айтып көрөбүз азыр ооба. Давай сен неме болсо айтып көрөбүз. Хорошо. Губернаторго барып айтып көрөлү, действительно, барабыз деп атат. Андан көрүп коопсуздук кылып, автомашина капсыгып берейли. Баары барат экен депчи. Хорошо, азыр баралып сүйлөшүп көрөлү. Майла, барып. Сиздер кайсы мекемеден кайталап койсоңуз. Областной выйдылар, Хорошо, азыр барып сүйлөшүп көрөбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, мына азыр Бишкекке жүрүшкө чыккан эжелер алыстап кетишти. Азыр аркасынан чуркай эле атабыз. Хорошо. Мына чуркап кетти да азыр эжелердин артынан. Азыр мына Ош областтык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери сунуш айтты, сунуштун эжелерге сунуштап көрөбүз. Эжелер жолдун четинде бирөөлөр менен сүйлөшүп турушат.
Mına жетип келди кечелерге дагы. Бирок иш экен мына биз Саламатсызбы? Кандай касым өтөсүң? Жакшы рахмат өзүңүз. Жолу коюн дедиле да үстүнө коюн. Бара бердик эшигин тагына. Губернатордун жылкыбайып калды. Бара бердик. Қайсы жерге қойсынса жетіп, кес ұшып жерге жолса бізге. Чөтөбүз акчабыз жок. Санамызды жеткізіп қойған. Чөтөбүз акчабыз жок. Аштеп düşürdüm. Эже мен азырда Ош областык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлерине сүйлөштүм. Ошо түз эфирде барып Ош облусунун жетекчиси Узарбек Жылкыбаевга жолугуп алды. Жылкыбаев менен. Балким бул сунушка макул болот. Жок. Макул болбойбуз. Макул болбойбуз. Биздичи мына кара. Биз обращение кылдык. Просто передайте, пожалуйста, дедик биздин катыбыздычы. Ошондо бизди кайтарды мына. Эмне үчүн силерге суверенный мамлекет болсо, силер Россиянын президентине кайрыласыңар деп. Ошондо кайттык биз, биздин мамлекеттин жетекчисине президентке неме болуп калбасын деп биз ошондо кайттык, макул болуп. Биздин жөнөткөн каттарыбыз катталган, бирок биз жазбадык деп жалган сүйлөөгө мажбур болдук. Ошондон кайткан, эми мындан кайтпайбыз биз. Айттым го мен. Күнү саат 11'de барып бизди кайткыла деп барып кайтарган бизге. Эми кайтпайбыз. Жолдон. Кайрадан ушул жолдо сөзүбүздү уласак эже. Буга чейинки сиздерге козголгон кылмыш иши тууралуу айтып берсеңиздер. Качан козголду эле? Козголду эле дейишет. Биз эле жок, биз тууралуучу аброюма шек келтирди деппи? Ооба, аброюма шек келтирди деп. Аброюма шек келтирди деп, бул биринчи Назар Муспун или факт кежик немесине жазган. Мен аброюма шек келди. Буларды мен 1,5 миллиондон доого берем депчи. Ошоюнча ал токтоп туруп, анан кийин мен мына сумкамда так бизде 3-апрель, 5-апрель, 7-апрель, 9-апрель кылып уже бизди урма-турма черезден сотко чакыра баштады. Качан? Апрелден. Соттун чечими качан чыкты эже? Жок, бизди поездка менен чакырды. Соттун до арыз боюнча биз али ага макул болбодук. Булар сиздердин сунушка макул болбоду. Биз дальше барабыз. Узарбек Жылкыбаев өзү келсе анан кийин жолугабыз деп ошондон. Чогуу барганга макул болбойт. Түз эфир менен барабыз, да макул болбойт. Чогуу барабыз деп айтпайсың сен. Айттым эми, ага макул болбой атат. Түз эфирде өзүңүздөр да барып айтып көрүңүз. Балким макул болор сиздерге. Буларгабы? Ооба. Түз эфир менен барабыз деп айтып көрсөңүздөр, Sonuç ayık bir oyun da olsa şu yüzeyden dönüyorsun. Ооба. Ооба, көз айтайын анда мына. Мындай деп атышат балдар. Эже. Кыйналган жоксуздарбы эже? Жок, кыйналбайбыз. 1,5 жылдан бери кыйналбадык, эч кыйналбайбыз. Кете беребиз. Ушундай нервибиз жукарды биздин, кете беребиз. Каалаган жерибизге барабыз. Креслода отуруп алышып, буйрук бериштерин билишет. Креслода отуруп алышып, бир карапайым элдин чечмесе көйгөйүн. Рахмет көтөрбөйсүң. Ушуна кете беребиз.
Эже губернатор кабыл деп чакырып атат. Баргыла дагы сүйлөшкүлө. Эгер макул болбосо, анын сөзүнө ишенбесеңер, эгер убадасына ишенбесеңер, макул болбосо, анда силерди ишке машинаны эле чогуу барайлы. Кайра ушул жерге алып келип. Машинаны өзү жок. Ушул жагылып келди, эч болбоду. Булай бересиңер жолго. Урматтуу достор, азыр коргоо органдарында сунуштарына макул болгон жок. Эже мына тротуарга чыгып алсаңыздар. Мына жерде тротуар деле жок экен негизи. Кыйналган жоксуздарбы эже? Жок. Сиздин давленияңыз көтөрүлүп атты эле жана. Жакшы элеби? Жакшы элеби? Байкалбайлы? Жөрмөлөп болсо ham жетишке аракет кылабыз. Кайтат деп ойлоп алгыла. Сойлоп болсо да жетишке аракет кылабыз. Mahmudjon. O yerda bola ketdi, chaqirib oling. Hadi chaqirib oling. Түз эфирден суроолор келип атат эже дагы. Жолдон эле кайтышабы же дальше кетишеби депчи. Дальше кетебиз. Дальше кетебиз. Кайтканды ойлосок чыкпайт эле. Кайтканды ойлогонду чыкпайт эле. Кайтатабызбы? Биз атып эле койбосо, өлтүрүп эле койбосо, кете беребиз. Gidiyoruz. Hayır, görmüyorsun, uşul жерге көп қой, дейбіз ушул.
to'xtatamiz. Bilet, bardığımızın xabarlarımızды bilet. Qayerga barsa o'sha yerga barsin. Ketaveramiz biz. Bu жақта өте сақы. Her gün bundaydı, her bir adam özünün mınday oyunun özünün dengeline kadar sura verip da. Aha, aytıyoruz. Her kim özünün oyuna jaraşa, özünün dengeline jaraşa kommentariy yazar. Ben o şöyle oynayayım istedim. Жана сиздерге коюлган 1,5 миллион доо боюнча айтып берсеңиз, ал канча убакытта төлөнүш керек? Аны төлөгөнгө сиздердин мүмкүнчүлүгүңүздөр барбы? 1,5 milyon doğru. Ооба. Özüm oylapçı. Karapayım elin çöltöğünde 1,5 milyon akça bolalı. 1,5 milyon akçamız bolsa biz jer çaska satып албай белек. Жеби сатып берип койбой белек балдарыбызга бирден. Özüm ойлойм да. Аны сиздерге төлөөгө милдеттендирилген да туурабы? Канча убакытта төлөш керек деген? Мына тротуарга чыгып алсаңыз. Жазып эле койсоң эле 1,5 milyon доого жыгы берсе, жазып эле койгон жаранды 1,5 milyon Ал ошо акча жамайрөнгөн да ол. Биз чөнтөгүнө сотчотөгө салбай атпайбыз ба? Жазып эле койсоң эле 1,5 milyon мен абройума шек келди. Жазып хоп деп туруп ошо. Чөнтөгүнө акча салсаң анан кийин жер участка берет. Жакшы жерди. Sura bергендерге да таң калам мен мындай. Жакшына маанилүү суроо беришсин. Урматтуу Кыргызстан жарандарына карапайым элине кайрыламын. Мындай жакшы суроо беришсин бизге. Биз жарым жолдон кайтканды ойлогондо бизге эмне кереги бар чыгып? Kursanızlar açıp kıynalmadыңыздар? Kursanız desem nanımız var, suumuz var. Алматы көрчүлөр азыр Фуркатка жетишти эжелер. T-Media. T-Media. Facebook'tan da tüz efirden gitti. T-Media деген Facebook'a çıktı. Telefonda. Tüz efir boldu. Tüz efir boldu.
Мына урматтуу достор, азыр биз кайткан турабыз. Эже бул жак менен өстүңүздөр. Коопсуздук маселеси бир аз сакталсын. Тротуарга машинасын коюп коюшту. Урматтуу достор, кайрадан бир кайталап өтсөм, азыр Бишкекке жөө жүрүшкө чыккан эжелер, апалар дейбизби, азыр мына Фуркаттагы Күргөйдөн айлампадан өтүп атышат. Эже айтсаңыздар эми, бул сиздер бир эле жер сатуу боюнча эмес, дагы башка маселелер деп атасыздар. Кандай маселелер менен нааразычылыкка чыгып атасыздар? Бул жер боюнча айтып атам го, өзүм эле бир эле креслосун 15 миңге сатып алсам мен таң калып атам да. Бюджеттен сатып алып. Мисалы үчүн айлык ремонттоо боюнча. Азыр мен мындай жака барайын, кагазымда жұмыс бар. Колум бошой экен. Хорошо. Колум бошогондо мына айлык өкмөткө 15 миллион акча, ремонтуна 15 миллион бөлдү. Өтүп аласыздар эже. Мына урматтуу достор, азыр эжелер бир аз дем алып, кайра жолун улай турган болуп атат.
Урматтуу достор, азыр эжелер бир аз дем алып атышат, бирок биздин интернет бир аз катып иштеп жаткандыгына байланыштуу кечирим сурайбыз. Эже, кандайсыздар анан? Чарчап калган жоксуздарбы? Мына жерде аунаке. Бул баягы неме боюнча да мен таң калам да, мына Сабиров мектеби боюнча да. Эмне айтып бериңиз? Мына ошол жерде Сабиров мектебине Дептик кыркаттан өтүп жок, Сабиров мектеби боюнча азыр мына мен айыл окуятын жанында фак бар да, жаңы турмуштун немесиндечи, мына ошол жерге бара беребиз да малтамал 1,5 жылдан бери чарчабаган эмне болуп калыптыр? 2 миллион саркалса да курулуш иштери бүткөн эмес да. Анан кийин ошол жерде бир эле туалетти 400 миңге кылган. Бир туалетти мен таң калам ошо. Мен биз барып ошо 400 миң туалетти көрдүк. Ошонучу. Мына ошол жерде. Мына жерде неме тендер өткөрүү боюнча мынакей. Биринчи адам, экинчи адам баягы эмне үчүн бул тендер өткөндө дагы ошондой болду. Мына жерде жазылып турат бардыгы. Баягы биздин айыл өкмөттөгү трансформаторлорго мына ал рейстин балансында болсо дагы ошого дагы 250 миң акча бөлүнгөн. Бул деле бюджетке олуттуу зыян келтирген да. Мына өзүнүн креслосуна деп мына порталдан акча бөлүнгөн. 15 миң деп мына бул 13-чү бул мынакей. Мына 15 миң бөлүнгөн. Эми рекламалык шиттерден түшкөндөрдү айт. Капаровдун тарабынан кандай гана мен таң калам да. Мына бардыгы бизде маалыматтар бар. Трансформаторлор үчүн 250 миң бөлгөн. Турга деген мен ана неме конференцияда ошо саат ошого жазып. Мына 843 миллион 611 миң. Мен ушуну силерге неме алып коямын? Неме? Ки ашча сөз сүйлөбөйт мен жолго кетип атам кызым. Силерден алиги неме? Урматтуу достор, биз ушуну менен түз эфирди токтотобуз азыр. Эжелер жолун улап кайра кетип атышат.